Күйөөм экөөбүз Россияда иштеп жүрүп, Кыргызстандан үй алдык. Экөөбүз алыста жүргөн үчүн күйөөмдүн бир тууган инисин өткөрдүк. Эми ошол үйдүн канчасы меники болот. Анткени экөөлөп иштедик. Азыркы учурда бир аз урушуп жүрөбүз. Эгерде балдар менде калса, балдарыма канчасы тиет? Сурооңуз түшүнүктүү. Биринчиден, азыркы учурда сиздин үлүшүңүз жок бул турак үйдө. Анткени бул өзүңүз суроодо айткандай, сиздин жолдошуңуздун бир тууганы. Демек, бүгүнкү күндө менчик ээси ошол бир тууганы болуп саналат. Башкача айтканда, сиздер качан сиздин жолдошуңуздун наамына же сиздин атыңызга өткөргөндөн кийин гана жубайлар 50% үлүшкө ээ болушат. Демек, качан сиздин жолдошуңуздун атына өткөрөсүздөр, же болбосо сиздин атыңызга, андан кийин гана сиз 50% үлүшкө ээ болосуздар. Мындан сырткары суроодо айтып жатасыз, эгерде мындай таарынышып жүргөнүңөр, андан сырткары балдардын үлүшү боюнча. Балдардын үлүшү ата эненин турак үйүндө болбойт. Алардын өзүнүн буюмдары, оюнчуктары, кийим кечелери алардын жеке мүлктөрү болуп гана калат. Ал эми ата эненин мүлкүндө алардын үлүшү болбойт. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул сиз айтып жаткан жолдошуңуздун бир тууганына өткөрүп берген болгон болсо, анын наамында бүгүнкү күндө дагы турган болсо, анда сиздин эч кандай демек үлүшүңүз болбой калат. Ошондуктан ал турак үйдү өткөрүп алыңыздар. Эскерте кетейин, ал турак үй сиздин наамыңызга катталабы, сиздин жолдошуңуздун наамына катталабы, бул баары бир жалпы мүлк болуп танылат, бул экиге гана бөлүнөт.